урматтуу көрөрмандар, урматтуу жылкы сүйүүчү достор. Бүгүн жараткан Кудай насип этип, Чаткал району Сумсар айылында турабыз. Ушул жерде Эркин эке менен маектешип, ушул 4 ат жөнүндө маалымат алып берем. Ассаламу алейкум Эркин эке. Алейкум ассалам. Кандай, ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Бала чака үй бүлөңүз? Чарчабай турсузбу? Жакшы. Эркин эке, бул саяпкерлик үйдөгүлөрдөн жуктуу же өзүңүз кызыгып жүрүп үйрөндүңүзбү? Мен бул саяпкерликке өзүм кызыгып жүрүм жашыман эле. Өзүм жашыман ат менеп анчам жолдашма тартып элем. Неме болуп ат болбой калып иште. Өзүм акелеримдер улак чаап жүргөн. Мана Талай деген. Талай келер, Анан Өкүл ата Мырзакарим деген палбан бар, Мурталатта. Ошолор менен көбүрөөк жүрүп калдым. Машалла. Атка ошолор менен кызыктым, ошолор менен. Аке, бүгүн ушул 4 аттын ээзин тааныштырың, анан ушул 4 ат жөнүндө маалымат бериң, Бул аттар кимдики? Бул аттар берден маңдайда коңшубуз бар, Мамбет Алы деген, ошо агыйын. Ошонун булар Самарбектин аттары булар. Мына тушубуздагы, Самарбек инебиздин. Самарбектин бул жерде ат Шакаптар Сила деген ат. Шакаптар Сила, кличкасы. Машалла. Ошо бизге жалоо аттан келген бул. Неде акыл деген бир досум бар, ошо алып келген. Одан Самарбек сатып алган болот. 185 миң алган болот. Машалла. Сомго. Сомго. Жашы канчада? Жашы ушу 6 азы шунар бери болуш керек. Чоң эмес бүттү. Точно жашын билбейт. Жакшы. Бул жерде аттын келгенден бери соорундарга таштаган жерлери барбы? Мен бул атты келгенден бери талайке карап жүрдүм. Бул атты ол убактарда кайсы пайгелер чыккан, сорунга чыккан мен билбейт экенмин. Былтыр бизге келгенден кийин, талайке деле болот. Ошондо келгенде Сумсарда Мырзакарим палбан бир төөгө чыгарып будан. Баягы Асыл экенин 3-чү улагында. Ошол улагта төөгө чыккан болот. Канча эл келди, ошолордун элдин батасы тийип, Кудай кааласа. Жакшылыктар болду. Жакшылык боло берсин аке. Рахмат аке. Рахмат силерге, силерге келди. Ат кимдики эле аке? Шакаптар деген ат да? Камчыбек Мамбет Алынын акемин аты. Машалла. Мында көрсөтүп коюн, туруп туруңуз аке. Mana palvanдар чүрегиле. Азыр Илмис Мырза койгон төөлөрдүн эң чоңуна Чоң төөнү келген. Мырзакарим палван төөгө салып алды. Машалла. Анда мен интервью алгам бар. Ал видео бар. Ошолор. Жакшы. Улакка даяр. Улакка Кудай азыр даяр аттар полный бар. Быйылкы жазкы жемин жеди булар. Төртөө тең. Жетирган жеп ашыгынан жеди бар. Машалла. Жакшы сотупсуз. Аллах берекесин берсин аке. Анда муногу аттар жөнүндө маалымат алайлы. Бүркүт менен Карол жөнүндө. Мынакей достор, биз Самарбек инебиздин 4 атын жөнүндө маалымат алабыз. Анан могу кече Чаткалга алып барган Каролуңуз, Карол була. Мен муну бүркүт экен деп, алыстан бүркүт экен деп талаша берип, аксакалдар мененчи. Кийин өзүңүз келип калгандан кийин айтпадыңызбы? Машалла. Карол канча жаш? Карол 2 азы бу. 2 азы. Жаста экинчи азы сайлы. Жемин жеди. Жетирган жеп бүтүп аттар. Эми иштеш керек. Үйрөтүш керек. Күчүн көрсөтүш керек. Бу кечеги Чаткалдагы улакта жакшы эле жыйында оюн көрсөттү. Анан биринчи күнү Мыйзам менен Эламан алмак салмак имип атты. Анан Мыйзам дагы аракет кылды, бирок Эламан ушуну менен көтөрүп торпокту. Эгерге жеткискенде омуроо жерде чубалып турган жеринен тебелеп түшүрүп койду. 2 жол көтөрдү бул Эламан. 2 жол көтөрдү, көрдүк, ооба. Аракети зор. Анан экинчи күнү орунбай ортодон чыкпады. Орунбай инде. Машалла. Берекесин берсин аке. Караңчы. Ат караган адам кем болбойт дейт го. Аттын өзүнүн касиети бар экен да. Бул баягы биздин легендарлуу бүркүт. Бүркүт Чаткалдан келген топчикеден чыккан аттар. Машалла. Бунун атасы да энеси да Карабайыр болуш керек, Карабайыр. Кыргыз жылкысы. Чаткалдын аттары булар. Манакей бүркүт былтыркыга караганда билектей болуп, мына стартта сууп тур экен. Карол дагы, бүркүт дагы, оногу жерде аттагы, бияктагы тор аттагы бардыгы бирдей экен, аке? Бирдей. Бирдей тартипте карапсыз, да? Бирдей тартипте бир неме болгондо буларга. Саат убакыт саат менен. Манакей, кечте болбойт, эртеде болбойт. Ооба. Быйыл жакшы, былтыр өтө семиз эле. Былтыр чоң эле. Сагам өтө көп, курсагы чоң эле бул. Ичинде кам салынып кетти. Камча болуп калды, камча болуп калды. Анан
Бүркүттүн былтыркы салымдары Жумабай палбанды ушул атта Манас Ниязов айландырып, майдагы Арзымат ажынын ашында. Мынакей Манас Ниязов палбан биздин Алапка районуна конок болуп келип, мына көптөн бери келип эле чабып жүрөт, жакшы сорундарды багындырып жүрөт. Бүгүн биздин Алапка районунун 1-май айылына караштуу Карынкүр айылынын жылкызы мына Бүркүт деген атты ороз инебиздин атын имип турат. Палбан ат кандай экен? Жакшы экен, барат экен. Жыйынга барыштары, Жакшы туруштары. Барат экен, турат экен, тегерет экен. Бул менен бүгүн тегерет алдырдым балдар. жакшы. Жылкы жакшы жылкы экен. Алып экен. Машалла. Манас Ниязов айландырып, Жумабай Раушан экен жерди атында ушул Бүркүттүн жардамы менен төөгө салып алды. Манас Ниязовдун жардамы менен, Бирок эми алдыга иштегенге ушундай күчтүү аттар бизге керек экен да азыр. Азыркы жыйынга караңчы. Ооба. Машалла. Анакей достор, айлампак азыкта ушундай турат. Карол менен Бүркүт. Бүркүт былтыркы Бишкектеги тойлордо да эркинеке Манас Ниязов чабып, ошо жерде төөгө салды. Төөгө салды. Палбаны Ниязов Манас палбан. Ömrün dersin Manas. Ömrün dersin Gam. Arsen. Kimdi Manas? Arsen. Çatkal rayon. Asıda Mingera. Calabat oblasti Çatkal rayonundan. Şakaptardan Samarbek ağasını Бүрküt degen atı menen Manas palva bir töөгө ийгиликке жетти. Баракелде Манас. Şurada sorun aldı işte kılma. Test. Manas palva omatın versini kan Manas. Saldı? Төөгө салды. Бизге келишмегенде сразу Бишкекке кеткен. Бу үйгө келбей эле ошондон ары сразу Бишкекке кеткен. Ошол жерде Манас Ниязов 2-күнү экен, 3-күнү булакта бир төөгө салынган. Төөгө салынган, машалла. Ошо менен келди, ошо менен турат. Чыкты багынан. Кудай буйрса эртең Сарталада улакта көрөткөбүз да Кудай буйрса. Машалла. Алла берекесин берип, ат жал жеңил болуп, ушу аттардын бакты ачылып. Şu bizim rayonumuzдағы Алапка, Çatkal rayonu, iki rayonun ortasındagi алдыңкы аттардын бири да Бүркүт. Кудай буйрса. Чоң жыйындарда да ортодо турат, Жыйындан кайтпайт, Кудай кааласа. Себеби баягы Асыл экөөбүз той бергенде Ашым эке ортодон чыкпады да, 2 күн ортодон чыкпады. 3-чү күн да чыкпады. Караңчы. Аллах берекесин берсин аке. Кана торат жөнүндө маалымат алайлы аке. Мынакей торатка келдик. Аке, бул тораттын кличкасы кандай? Бул тораттын кличкасы Боинг деп келген бул. Боинг. Машалла. Өзү точно байнай. Жинди бул, жинди. Өзүнүн эмес айтып турат. Ие. Мойну бая кобра мойнундан экен, а? Машалла. Бул каяктан келген аке? Бул Нокаттан келген өзү. Орус Россиядан келген болчу мен оюмча. Кыргыз улк эмес да бирок. Машалла. Нокаттан келген бул. Бул да эки азый. Эки азый бул. Карол экөө тең. Экөө тең келген да. Былтыркы улактарды салып көрүсүзөрбү? Былтыр жок, мен салып көрбөгөм булар. Былтыр жакшы эмес болгон кыргыз. Мага кеч келген бул аттар. Суубаган былтыр. Кам болгон. Улак бүткөндө сууган болот. Быйылкы Кудай кааласа, Кудай буйрса, быйылкы тойлорго даяр иншалла. Даяр азыр стартта. Машалла. Эрте аракет кылып, эрте барып, эрте чыгарганбыз. Августтун 20-ында чыгарган аттар. Таң ашып калган полный аттар мындай курсак салып неме койбогон бар. Мынакей эркинеке аттардын баарын тартып ушул жерде маалымат алып атып, мен төртөөнү тең мындай назар салып карасам аке. Төртөө тең билектей болуп тур да. Былтыр бул аттар курсагы экиге бөлүнүп турат эле да. Быйыл билектей мындай сууганы көрүнүп турат да сыртынан, а? Кантип карадыңыз ошону? Кандай ушундай деңгээлге алып кеп калдыңыз? Бул аттарды жай менен таң ашып бактым булар атты. Эч менен кое бербедим аттарды. Бош коюп, бош турду бирок
таң ашып багылды да булар. Эртең менен чөй менен салгандан кийин деле суу ичкенден таң ашырып, кечкиде таң ашып багылды болот. Так 4 эле жетишпейт элек да. Ооба. Бир адам. Кечиги вам калат эле, а? Кечиге болот эле. Машалла аке. Ушул өнөрүңүздөн тайбаңыз аке. Берекесин берсин. Мындан да көп аттарды тарбиялаң. Ушу биздин Алабыкка Чаткал районуна жакшы жылкыларды тарбиялап, өстүрүп, палбандардын, аттардын даңкын чыгара бериң аке. Рахмат. Ишиңизге ийгилик, денсаулыкта болуң. Самарбектин да ишине ийгилик каалайлы. Аттардын жалы жеңил болуп, ушу биздин эки райондун ортосунда эң алдыңкы аттардан болсун. Амин, амин, амин.